жердин аймагын парк жайгаштыруу аймагына которуп берүүңүздөрдү сураган. Бул жана Пушкина көчөсүндөгү могилка боюнча сөз болуп атат. Буну болсо байында биз комиссияда бир башка вопрос менен бул караганбыз. Буну ошол убакта эле биргеликте карап коюшуп болбойбу? Жок, мейли, карайлы. Просто бул жерде кече Рустам Сатыбекович өзүңүз сунуш бергенсиз, биринчи өзгөртөгула аймагын депчи. Ошол өзгөртүү жөнүндө сөз болду. Бизде регламентке киришкенбиз да, быйылкы жылдын регламентине ар бир материалдарды келип эле сессияга сунушталып калбай, комиссиядан карап чыгып, комиссия аркылуу сессияга келишилген киришкен пункттар жерге айырмачы чалганды. Регламент мыйзамда ушундай жазылган. Комиссия аркылуу өткөрүлгөн. Бул комиссияга кирген, комиссиянын кече отурумундан кийин чыгып сиз ушундай айттыңыз. Биринчи өзгөртөгула дедиңиз, биз ошого жашадык да. Жок, ал өзгөртүү деген биз бул өзгөртүү боюнча комиссиядан караган жокпуз да. Анда өзгөртүү боюнча кайра карайсыздарбы? Бул карашка силер бизге кат бергенде ал бир эме болгон. Телесине менен акты коюу боюнча. Акты коюу болгондо биз бар түрөлүк бала акт койгондор бар деп ошон үчүн биз кичине токтотуп, бирок жалпы жөнүнөн баары эле инвестицияга иштеп атканыбыз макулбуз дегенбиз да. Анан бирок анын чынында сессиянын токтоо менен өзгөртпөсө багыты болбойт. Farklı zonadan onlardan İslam var olabilir olduğuna meşte var. Bugün hazır kuşuda söyledim, o rayonda meşte falan anlaştı. Hazır kayra farklı olanlar burada biz kollarız bro. Yani mizan durun garayıp atlarında. Mizan durun. Reglamentler ошондой кабыл алганбыз да. Reglamentler biz her bir mesele varken bu alanda gidip ketmesinde biz комиссиялар карап чыган сессияга сунушталсын дегенбиз да. Бирок сиз берген катты биз караган эмеспиз да, жана азыр айтып атканыбыз. Биз туруп ак боюнча. Анда мындай кылайлы, Рустам Сатыбекович, кечеги сөз анда ордунда калсын. Сиз айткандай биринчи өткөрүп ал дегенден өткөрүп ал деп аракет кылып атасыз. Буну анда комиссияга киргизели. Комиссияга киргизели. Болгондо экиде акылдашып, вроде бы акылдашып иш кылганбыз. Бирок азыр бу жерде башкача болуп атат. Экисинде комиссияга киргизели. Мен ойлойм, сиздерде каршылык болбойт болуш керек. Айрда коммерческий объект кылган жокпуз. Элибизге, жерибизге жакшы бир паркты көрүп атасыздар. Баардык жетишпей жатат. Мынакей депутаттар силерге ырашып, особенно бюджетный комиссиянын мынакей Жашкент районунда буюрса 5 миллиондук жакшы сквер болот, бир агус парк болсо, бияка да инвестиция тартып атабыз. Анда биз комитет аркылуу в принципе бир формальность болуп атат. Комитеттин одобрениясы бар. Болгону расмий деп атат. Я согласен. Geç ketmeydi. Урматтуу коллегалар, урматтуу Аскар Адилбекович. Мен өзүмдүн жеке оюмду айтып койсом, баягы бул парк боюнча иш көптөн бери, өткөн созуктан бери келатат. Бул Бишкекке дагы барып, ошол жактан кармалып, ушул аргас жерден бут тозулар болот да. Инвестор келаткандан кийин салып берем деген бул 1 жылдан, 1,5 жылдан уже убакыт өтүп кетти мунчу. Улам аргас жерден ушинтип, эгер мыйзам жол берсе, жеңилдик кылып, инвестор келип аткандан жеңил жагын карап кое берсек эмне болот деген эме да. Эми Таласовка жакшы парк салынып калса жаман болушу болот. Канча жылдан бери жазалбай эле турат да. Анан кичекей ушундай мелочь нерселерге зацикливость этип, мындай бут тозуларды кыла берсек, инвесторлорго кыйынчылык жаратып атпайбы? Салам деген киши өз акчасын салам деп атат, аны бир жеңилдик менен карап берип кое бербейбизби өткөзүпчү? Эгерде сиздерден сурап кетем да. Ошондой болгон жок мен. Мыйзамдын негизин айтып атам. Регламент мыйзам жол бериле келгенде буга чейин мындай нерселерге сессия башында эле киргизип эле комиссия киргизбей эле өткөрүп жүрбөдүбү? Рахмат. Өзү үй салып жатат. Мурунку сессияда ушинтип жүрөрген үчүн билесиздер, өз акыркы мына жыл башында өткөн регламентти караш дегенде регламент боюнча биз сунуштама бергенде ошондо бул жерден баарыбыз макул болбостур, токтоо менен бекиткенбиз. Мен ошону айтып атам. Вопрос исчерпан. Бирде мындай да азыр талаш тартып жиберсек убакытты бир-бирибизди убакыт тута албайбыз. Жок, негизи айтканда сендер мыйзамды биз да жакшы билебиз. Мыйзамды регламентти да биз да жакшы билебиз. Шаар жетекчиси катары менин дагы императивдик правом бар. Оперативно для решения вопросов миной комитета деле киргизсем болот. Сессиянын чечими комитеттен дагы бийик турат. Ошон үчүн биздин азыр ынтымакты сакташ үчүн биринчиден мыйзам чегинде деп атсыздарбы? Мейли. Мыйзамда биз тарапта деле мыйзам бар. Мен дагы бир жолу айтып атайын. Минуя регламента, минуя для оперативности решения. Добушка салыңыздар. Добушка чечек сарайсыз карабайсыз. Ошону сактайлы. Бүгүн сессия болуп кой, өзгөртүптөр киргизип койдук. Добушка салыңыз. Карап койбойт анда. Азыр На крайний случай ушундай болот ушундай инвестиция келип калса, ушу сразу эле
Ал үчүн анда регламентти өзгөртүп кириш керек. Урматтуу коллегалар, Сессия болуп атпайбы как раз? Кыштап сактайлар, Наса Токторович, Олег Иванович, я дабы жол хотел айтайын, у меня есть императивное право внести предложение для решения, оперативного решения. Регламент сөз жок бул жерде. Регламентте мыйзам жогору турат. урматтуу коллегалар, ушул жерде Регламент вопрос, ылайык иштелип чыккан да. эме кыялы сенамасызбы? Кат бизге биздин комитеттин отуруму болуп аткан аянтаган эрте келип түшкөн. Анан кийин биз ал отурум бүткөндөн кийин сиз менен Аскарбек сүйлөшкөнбүз. Ошол жерде биздин регламентибиз анан өзара ошол комитеттин бир сыра карап чыккан төраганын өзү карагандагы бул жерде биринчиден жаңыдан долбоор гана даярдалып жаткандыгына байланыштуу ат берүү болсун ишине кое турсак дегенбизчи. Себеби биринчи кезекте мен ойлойм долбоор менен таанышып, биз эч качан ушул Рысалев Кумаш Рысалевичтин аты коюусуна каршы чыкпайбыз. Себеби долбоорду ошол киши алып келип өзү каражатына салып бераткандыгына байланыштуу. Бирок ошол эле учурда долбоордун көлөмү менен да таанышпыз. Балким Рысалиев Кумаш Рысалевичтин аты андан да чоң объектке коюп, ал жер балким Алматыда татыктуу болбой калаткан болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен муну биз долбоорун ичине бир баягы эмеси менен планы менен таанышып, анан кийин барып карайлык. Анан бүгүн эле турган жерден карайм. Биз кичинекей көчөгө ат берүүгө дагы ошол суроону сиздерге кат менен кайрылууга, ошол жерде коомдурууга жөнөтүп атабыз да. Анан кийин бул деген чоң объект, навеки ушул талас шаарына кала турган объектти менин оюмча шашылыш кароо кереги жок. Жок, ал кыяласын кече синде болду да, кече сиз менен я абсолютно согласен. Кече маселе эмнеде болду? Бу жерде Рустам Сатыбекович экөөбүз бири-бирибиз турган иш болду. Поэтапный иш кылайык дедик. Поэтапный иш кылганда биринчи мону перепрофилировать надо. Алтын сөздүктечи атка коюудан мурда. Мен Рустам Сатыбекович менен абсолютно согласен. Болгону биринчи сессияга эртең алып чыгып туруп, могу өзгөртө албайбыз деген сөз болду. Бүгүн сессияга алып чыксам, кайра Жер багытын өзгөртүп албайбыз. Сиздердин нерсе катымызда эмени ат коюу тууралуу болуп атат. жок. Жок, бул азыр кандал эмес. Жер багытын өзгөртүп берди. Түшүнбөстүк болуп кетти. Катышкан 25 депутаттар таанышып чыгышы эле. Хорошо, кыялысын мындайда берди Рустам Сатыбекович экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй калдык. Анан эки комитетке отуруп колдоп бериңиз деген сураган жок келбеппиз. Урматтуу коллегалар, анда Аскар Абдыбекович турушту, комиссиядан карап кайра порядок менен алып келели деген сөз болду. Анда башка сунуштар жок болсо добошком, күн тартип бекитүү боюнча макул болгон депутаттар кол көтөрүп коңуздар. Макул? Каршы? Калыс? Жок. Анда урматтуу депутаттар, сессиянын регламентин бекитип алалы, чыгып сүйлөгөндөргө 5 минут, суроо жоопторго 3 минут, жарык сөзгө чыгып сүйлөөчүлөр үчүн 5 минут убакыт берсек, жалпы 1 саат, 1,5 саатта бүтүрөлү деген сунуш бар. Башка сунуш жок болсо добош кылган, добош берип коюңуздар. Макул? Каршы? Калыс жок, бир добоштан. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде биринчи маселе талаштардын биринчи вице-мэрин мэрине талапкер Асылбек Рахманов жөнүндө сөз талаштардын мэри Аскар Абдыбекович Абдановго берилет. Биринчиден урматтуу депутаттар, урматтуу президиум, сиздерге терең ыраазычылык. Мен действительно мынакей экинчи сессиябыз өтүп атат. Ушу 8-чи сазыктын ынтымагына абдан купулума толуп турат. Эми мындайда жаман айтпай жакшы жок дейт. Мурдагы сазыктарда дагы 3 жол депутат болгонбуз, тилекке каршы ушу депутаттардын активдүүлүгүнөн аябай аксачу элек. 16-17 жолто албай кыйналчу элек. Сиздерге терең ыраазычылык. Мынакей ынтымакта кандай маселе болбосун колдоп келе атасыздар. Эми непосредственно азыркы вопрос боюнча айта турган болсок, баарыңыздарга маалым болгондой максаттар үчүн аябай бир алгылыктуу иштерди кылып, 1 жылдан ашык Талас шаарына алгылыктуу иштерди өтөп, Талас районуна өтүп берейин деп, ата журтума өтүп берейин деген максат менен абдан бир жакшы должностко кеткен. Мынакей биздин биринчи вице-мэр, башкача айтканда мэриянын экинчи адамы, шаардын ЖКХсына эң оор маселе ЖКХ билесиздер, жооп бере турган адамыбыз жок болуп калып, кадырезе билинип калды. 3-4 күндүн ичинде чайналып калды. Анан кийин жаштарды колдоо саясаты менен биздин мэрияга бир алгылыктуу иштерди кылат деген үмүт менен сунуштар түшкөн. Ошо сунуштарды карап көрүп, Рахманов Асылбек Рахмановичти сунуштап атабыз мэрия тараптан.
Бул киши 1992 жылы туулган, Кыргыз Республикасынын жараны, улуттук кыргыз билими жогорку билимдүү, юрист. Иш тажрыйбасын айта турган болсок, образование тууралуу айта турган болсок, Жусуп Баласан атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин ошо юрист кесиби боюнча аяктаган. 18 жылдан баштап 21 жылдарга чейин ошол эле университетте мугалим болуп иштеген, то есть теоретический подготовленный кадр катары билебиз. Андан тышкары 15 жылдан баштап 20 жылга чейин USAID жана башка эл аралык уюмдар менен иштешкен. Мынакей сиздердин сессияңыздардын алдында эле жетекчилерди ушул жерде мастер-класс өттүрдүк инвестиция тартуу боюнча. То есть жанагы закон МСУда дагы жазылган, мэриянын бирден бир максаты жанагы милдети инвестиция тартуу. Мен ойлойм бул киши дагы мыйзамдуулук жактан да көп акча элек, бир юрист жетишпей кеткен тилекке каршы мыйзамдуулук жактан да бул киши жардам берет, инвестиция тартуу боюнча да бул киши жардам берет деген ойдобуз. Андан тышкары ар кандай проекттер боюнча сертификаттары бар экен. Ошон үчүн жогоруда айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын 44-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык Рахманов Асылбек Рахмановичти Талаш шаарынын 1-вице-мэри кызмат ордуна дайындоого макулдук берүүңүздөрдү суранабыз. Эгер кандайдыр бир суроолор болсо, бул киши өзү бу жерде отурат, жооп берүүгө дайынбыз. Биз дагы өз тараптан жооп берүүгө дайынбыз. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча кимде кандай сунуштар бар? Анда Кандидат өзүнө сөз берсек. Анда кандидаттын сунуштары түштү. Урматтуу коллегалар, кандай сурооңуздар бар? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, төрага урматтуу Аскар Азбекович. Кандай ою бар, кандай багыттар бар? Жакат, Адилетович. Уруксат берсеңиздер, мен кыскача өзүм тууралуу дагы бир кошумча маалымат айтып, анан кийин иштин негизги багыттары жөнүндө сиздер менен ой бөлүшөйүн. Анан кийин кошумча суроолор болсо, алардын баарына жооп берүүгө аракет жасайбыз. Аскар Азбекович айтып кеткендей, 16-жылы улуттук университетти артыкчылык диплом менен аяктагам. Ошол жылдан тарта эле долбоор. Бир суроо эме кылмайт. Аскар Азбекович. Азыр могу Кайдын көчөсүндүчү. Баягы водопровод жолдун ортосуна жакын өтпөдү беле. Анан кийин ушул катарынан люктардын крышкалары уталып атат азыр. Ушуга бир катуу бир тартип, бир мына аркасынан түшүп бирдеке кылбаса, бир 3-4 лоток уже подряддан каждый бир 50 метр сайын лотоктор бар эмеспи? Эмелерчи люктар. Крышкаларын урдап кетип, азыр көчөгө жакын болгондугуна байланыштуу машинага дагы, анан ойногон балдарга да өтө опасно болуп атат да. Ушуну бир аркасына түшүш керек болуп атат. Катар-катар урдалып атат азыр. Люк боюнча фиксациялап койсоңуз, бул люк боюнча жооп коюнчу. Кандай эмеге болот? Анчамчылардын тапкан мүлдөрүбүз да болуп атат. Баары фиксация болуп, биздин жана планёркада көбүнчө ошол темир кымбаттагандан бери эми бул сөз берет жок. Булар сенин эме болот да, Көп нерселерибиз жок болуп атат. Не то что люк орнотулуп калган, детский площадкаларыбызга чейин сындырып алып атат. Эми бул биздин көйгөйдө аракет кылып атабыз. Анан биз немеге өтүп атабыз? По этаптан жанагындай жыбы эмеге. Этому Ошол өтүп атабыз да. Анан аракет кылып атабыз. Бирок жана именно конкретно адрести айттыңыз, ошол боюнча. Рахмат. Кийинки сөз Азиз Сезбековичте, анан кийин Кабал Сенен, анан кийин Тимур Кемелбековичте. Ошо менен жыйынтыктар урматтуу Мен коллегалар. топтоо эле Роза Эсеновна. Эми жанагы көрсөтмөн ишкерлердин ортосунда контракт түзүлөт да, бар битирүү бериш керек сөз бар. Үчүнөн малдаш битирүү жок болуп атат. Мисалы биздер ошондо эле анан турпу барып эле телевизордон көргөн эмес убактыбыз жок да. Турган мындай битирүүсүлөр өчүп калат да, анан кийин аябай тоскоолдуктар, анан аябай жол büyükde турган аппаратуралар да бар. Ошол эме болуп калат, жоготууга да учурап калып атабыз да, кээ бир убактарда ошону аябай эмеге алып коюш керек болуп атат. Көзүнө хорошо өчүсө, бирок билдирүүнү сөз берип койсун да.
генератор бензин алып Обязательно согласен, обязательно согласен. Рахмат. Кийинки сөз кыяласын аны да. Өткөнкү сессияда каралган мына бүгүнкү күндө жай аяктап күз келип келди, күркүрөп, жакын арада суук күндөр башталат. Мына ошого карата жылда көтөрүп жүргөн проблемалар менен быйылкы жылы атайын вагон коюлду дегенбиз. Жана бомждор үчүн жана ошондой кечкисин кароосуз калып калган адамдар үчүнчү. Анан өткөн сессияда айтылды да, бул поликлиниканын жанына коюлду, жылытуу менен деп, утепление менен коюлду деп. Анан өзгөсү менен көрүү үчүн мен атайын баспадым. Баягы не зарастет народная тропа дегенде ал жерде биринчиден чөп басып жатат, эшигин алдын. Экинчиден мунун ачкычы кимде деген суроону коймокмун, жана ким жооп берет. Үчүнчүдөн атайын эки терезесинен темен карадым. Эгерде ошондой адамды алып келе турган болсок, кимден көбүнчө бул эмне үчүн мен бул суроону көтөрүп атканым, бул депутат катары эмес, мен медицина кызматкери катары айтып атам да. Дайыма скорая помощь чакырылат, көчөдө калган адамга, кетип бараткан бир боорукер адам чакырат. Көчөдө калтырып койсок да биз жооптубуз, ошондой эле ошол жерге алып келсек дагы андан ары жоопкерчиликти ким алат? Ал адамды ким карайт? Кайсы жерге отурат, кайсы жерге жатат, каерден тамак ичет, кайсы жерге дагы барат деген сөз да. Мына ошол вагонду кайрадан бир карап, электричество жүргүзүлгөнбү, мебель коюлуп ал жерге, тамак аш ким камсыздайт, ошондой эле түнү менен болобу, күнү менен балким суткалык болобу, үй жай табылганча ошолорго чейин ким контролдойт деген суроону койгум келет да. И ошол эле учурда скорый алып келсе, биз кимге кайрылып бүгүнкү күндө ачкычты кимден алышыбыз керек. Бирок биз албайбыз, скорыйдагылар предупреждение берем, биз милдеттүүлүгүн албайбыз, себеби скорыйдын өзүнүн жумушу бар. Ал жерге кирген кишини ким көзөмөлдөйт? Ушул суроону чечип берип койсоңуздар. Биринчи күнгө чейин юристтер менен консультация алып так маалымат беребиз. Азыр бул жооп берет деп кондо мен алысмын. Бул жерде адамдын өмүр жөнүндө сөз болуп атат да. Сиз менен акылдашып, юристтер менен акылдашып. Вагон кезде кимдир бирөө жооп берет деп коюлду да, же вагонда туруп турса эле чечип болбойт да. Бул жерде созвучтардан өткөндө сөз болду, сиздер жөнүндө сөз болду. Кеңешип кескен барма болбойт. Бир определенный консультация өтүп тургандан так жооп берейин. Рахмат. Тимур Кемелбекович. Эndi Аскар Адылбекович сизге бир сураныч катары бул өткөн соцтукта да көтөрдү эле, ушу ишке ашпай келатат. Мынакей биздин Талаш шаарында балдарыбызды бала бакчага жана ошондой эле мектептерге киргизүү өтө көйгөй жана кыйынчылыкты жаратып атат. Талаш шаарында өзүбүздүн жарандарыбызга ушул жерде пропискасы менен ошол кезде бул справка берүүдө да чоң коррупциялык схема жатат. Ошону бир иликтеп чыксаңыз, карап чыксаңыз, анткени айылдан келгендерге берден справка берип коет экен, Таласта жашайт деп эле ошо менен биздин балдарга бала бакчага анан жана мектепке кабыл алышып атат да. Ушуну баягы суранды элем. Положение о комплектовании мынакей сиздин кызматкерлериңиз билет, сиз келгенче дагы көп сүйлөшүп, көп суранды элем. Мынакей Руслан мырза турабы, билесиздер да. Ошону мен өткөндө да айттым, суранды эле келем, сессияга бир положение комплектованияны түзүп туруп киргизип берсеңер, ошол жерге бир пунктуна Талаш шаарынын ушу пропискасы менен алынсын деген жана аймактык территорияна алынсын деген баягы пункттарына кошсоңор, ошонун негизинде биз бала бакчаларды жана мектептерди текшерүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот эле да. Буга чейин мурун соцтукта мынакей текшерип келгенде ушундай көйгөйгө жаралдык. Булар өздөрүнүн уставы менен гана иштейт экен. Уставында жазышы болуптур, ар бир ата эне өзү билет кайсы бала бакчага жана кайсы мектепке баласын берет дегенчи. Бирок ал деле ушу Талаш шаарынын тургундарын иштеш керек эле негизи. Биздин балдар эмне үчүн батпай атат Талаш шаарында? Анткени айылдардан, жакынкы айылдардан көп балдар ушу бала бакчаларыбыз менен мектептерибизди ээлеп алган да. Ошол үчүн азыр 2000дей бала очередте турат дейт, мисалы үчүн бала бакчага. Ошол көйгөйлөрдү жоюу максатында жана положенияны эртерээк кийинки сессияга дайындатып киргизип берсеңиз, ошону биз сессияда бекитип берсек, ошол негизинде текшерүүлөр жүргүзүп, ошол баягы бир чоң көйгөйдү чечип берсек деген баягы суранып кетет элем да сиздерчи. Ошо положенияны тездетип берсеңиз. Тимур Кемелбекович, эң туура маселе болду, себеби дегенде мындай болуп атат да, чычалай турган эле маселе болуп атат да. Мына депутаттар силер талашып, тартышып отуруп, ар бир тыйына чейин санап берип бизге бюджет бекитип бересиздер. Ошол бюджет негизи Талаш шаарынын тургундарына кечпейт. Анан мыйзам боюнча дагы бир нюанс бар экен, Талаш шаарында иштеген кызматкерлердин дагы баласы деген маселе көтөрүлөт, кошулат экен да. Анан бизде бир жакшы ой болуп атат, өткөндө сиздерге терең ыраазычылык, өткөн сессияда жанагы Санарип аймакка канча бөлүп бердишти? 100 000 бөлүп берди сиздерге терең ыраазычылык. Ошол толук кандуу ишке кире турган болсо, могу маселе өзүнөн өзү эле түшүп калат. Не дегенде, ошол келгенде уже компьютерден, базадан заведующий лица карайт.
действительно Петров могу көчөдө жашайбы, Петровдун баласы жашайбы, жашабайбы. Эгер жашабаса, иштеген жерден справка. Действительно, мен поликлиникада иштейм, өзүм өзгөрүштө жашайм. Ошон үчүн баламды алып атам депчи. Биз буга пайтактан келе атабыз. Бирок ага чейин Тимур Кемелбекович айткандай карап отура бербей, ошо положенияны кылып алсак биз, Руслан Ахметович, кылып алсак, депутаттар да жардам берет. Бизде 10 садик бар. 10 садикте орто эсеп менен эле 200дөн бала болгондо канча бала болуп кетип атат. 2000 балага биздин 13 сотрудниктин ичинен бир соцтон бир ЖКХдан алганда физически жетишпейт. Бир жыл айланат. Ошон үчүн сиздерден сураныч, мынакей былтыр аябай жакшы инициатива көтөрдү эле мынакей Асыл Айымович, Тимур Кемелбекович, ошонун этегине чыгып берсеңиздер, биз бүт списокты беребиз. Анан кийин биз өзүбүздүн досторго дагы задание бердик, под уголовную ответственность. Биз прекрасно билебиз, биз актанбайбыз. Есть такие случаи, когда справканы ТНТПрга берип коюп случайлар бар. Ошонун баарын выявлять этип берсеңер, биз свой не свой карабайбыз, чара көрөбүз. Ага чейин жана саналип иштегенге чейин азыр 30% эле ахмат болуп атабыз. Умат мырза айтсаңыз. Саналип бүгүн иштеп атат Асыл. 30% эле да. Ахмат 34% болду. Ал базага кирбей эч ким справка ала албайт. Ал базада только учет менен. Бүгүндө контроль алынып атат. Бизде эми адам баласы экенбиз да. Бизде выходты ар кандай выходтар менен болуп атат да бүгүнкү күндө дагы. Временно учет отуруш коюп атат эми. Кайсы районго мектепке кире турган болсочу, ана баласы мектепке киргенден алдыдан чыгып кетип атат. Мен сиздердин публикать этип отурсаңыздар, урматтуу депутаттар, биз мынакей шайлоодочу ар бир эшиктүүчү жолдон такылат, туурабы сөздүн ачыгы. Биз прекрасно билебиз кимдин кайда жашаганын. Ошон үчүн силер контроль кылсаңар, бул народдун контролдон өтөр контроль жок. А биздин максат мынакей Тимур Кемелбекович айтып атат, биздин максат силерге мыйзамдуу бир жол жобосун кылып берели, өзүңөр бекитип, кайра өзүңүздөр жардам бересиздер. Рахмат. Эң сөз Бузурман Кожомуратовчу. Бир суроо бар да, биздечи баягы бир сессия болгондо постоянно ушу жетекчилер катышса деген ойда. Тосын жетекчиси, водоканалдын ар бир жетекчиси. Анткени биз депутаттар унутуп коебуз да, ар бир элдин көйгөйүнчө. Ал көргөндөн кийин эстейбиз сразу. Баягы жумуштар эмне болду, тиги жумуштар эмне болду. Бүгүн сессия болуп атат. Бир дагы жетекчи мындайча обидно да, биз ошондо вице-мэр шайлagаны келгендей болуп калдык да. Жок, биз сессия болгондо аябай кубанып, сүйүнүп келиш керек да, элдин маселелерин көтөрөбүз депчи. Бул биринчи маселе. Экинчи, Эшимкан Мадиев көчөсүндө постоянно ушу балдар кетет да мектепкечи. Нобештин көчөсү азыр ижрачы полицейский орнолуп жакшы болуп калды. Бирок тротуар деген маселе жок да. Бердиевке Батыр көчөлөрү. Баягы бир токтом чыгарыңыздар эле ушу шартын чогуу жанагы таштандырарды алуу боюнчачы. Азыр болсо ушу жатат таштандылар. Кечээкү балдар чыгып кетип атат аспект. Азыр кыш келе атат, кыш мезгили. Аябай мындай орчундуу маселе болуп атат. Элдер аябай эле күнүгө биз жакыныраак болгондо ушу келе берет да күнүгөчү. Бүгүнкү сессия жабылып атат да, тыныч чачнап коюп атат. Жакка жооп берип коеюн. Жомартович, мен жетекчилердин атынан кечирим сурайм. Себеби дегенде 3 саат эки мастер-класс жана айтып атпаймынбы, инвестиция боюнчачы, инвестиция боюнча окуп өтүп бардыгын почти 3 саатка жакын кармадым. Өзүм 1 саат окуттум, тигилер 2 саат окуду да. Анан кийин баягы рабочий объект бош калбасын үчүн анча-мынчасына почти көбүнө уруксат берип койгон. Анын үчүн кечирим сурайм. Себеби дегенде мен күн тартибин карасам, сиз айткандай көйгөйлөр маселе жок болчу да. Анан менде болгон информация, мен деле шаар жетекчиси катары жооп бере берем. Сиз айткан наказдарды, депутаттар айткан наказдарды бардыгын фиксация кылабыз, иш алып барабыз да. Негизи сиздики туура. Ар бир жетекчи туура калып, өзүнүн информациясын өзү жооп бериш керек. Туура. Бирок мен айтып атпаймынбы, 3 саат берди. Эртең 8ден баштап жана структуралардын баарын базарга сайгам, адан алып келип 3 саат окуттум берди. Анан кийин эми агроном талкаш керек да. Азыр тиги Азиз мырза айткандай, водоканалга суроо берилсе водоканал. Туп-туура, я согласен. Тимур Кемелбекович азыр садик боюнча маселе көтөрөйүн деле, тос жок. Биякта мырзалар дагы көтөрөйүн деле, жетекчилер жок. Садик боюнча дагы гарано жок. Ошон үчүн кийинкиде ошо жетектеп биз дагы сыйлайт Хозяйство Аскарович багы так маалымат мен өзүм түшүнүгүм боюнча мындан атат да, мына Ленин көчөдө стафорлор жазалбай атат. Табоолор күйүп атат, же жашыл экен, же кызыл экен билбей, машиналар өтүп кетип атат, анан кийин баягы кырсыктын дагы болуп калышы ошок жок болуп калат да. Анан кийин ошол
Мен düşünüm boyunca bu bagıla set meselesi yaptırı stakeholder bizden balans kotarıp koş gerek. Oşun üçün bizden neyle yazılacak da yaxşılık bulot da oşun malumat berip koysanız. Malumatla jol менен жазасак болот ушул жерде. Болот. Мындайда бул боюнча бизди жана Талас районунун айрым аймактарын тейлеген деп-19 бар. Руслан Сапбекович. А кишинин жетекчисин эми сөздүн ачыгычы ошо жерде незакон ошо боюнча Өнөр жай комитет бар. Аскар Атымбекович, ошо боюнча эмки сессияга бир неметип койсоңуз өзүнүн жетекчисине такташ болбосо эмки сессияда бир комиссия түзөлүп, берде кеңештин алдына барып, ошо водоканал менен териштирип, андан бөлөк дагы бир маселелер көтөрүлүп. Аны иш козгоо боюнча дагы бирок көрүш керек, аны сот көргөндө соттогон. Эми азыр мэр айтып атпайбы, иш алып барып атам, жакын арада чечилгенге аракет болот. Күтө туралы. Күтө турайлы. Мана эгерде чечилбей жатса, аны комиссияга кайрылат. Эң сөз иске Бул жерде аябай эмгек бар экен. Техника. Буга чейин жанагындай случайлар болбоду. Бул техника анан кийин недобросовестный жана фирмалар бар. Буга чейин ошолордун баарын мониторинг кылып, буга чейин жанагы недобросовестный фирмаларды тендерлерге аралаштырбай, дыкат, ачык айкын өчүн каалайм да тендерлер. Менде сунушта ошо боюнча ушундай сөздөр баягы сөз деген күлүпкөндөн ары бери жүрө берет экен. Менде сунуш Аскар Атымбекович. Сиз ошо прием кылып атканда ошо ар бир фракциядан бирден депутат комиссия мүчөсү кылып кошуп койсоңуз ошо эмне техникаларга. кийинки сөз жолдошубуз. 8-ci texnika boyunca пересадчик деревьев дейт. Ошол бизге керекпи? Ушул суроону биз да комитеттен бердик. Ушунун ордуна ушуну жөнүнө койбойлубу деп маселе көтөрүлдү. Действительно-чы, эми теректерибизде эле неметип баратат, мында чын айтканда калбай баратат, бирок көбүсүн, конечно, ушинтип суроо берсек, бул облустук ошо жанагы жооп берет, так жооп берет азыр. Бул пересадчик деревьев деп атпайбы? Бул маселе боюнча негизи бизге керек. Бир мисал келтирейин сизге. Жана Азат корпорациясы жана 67 сотик алганда экологияга жазып кыйганга туура келди. Экология качан уруксат берет? Ал курап калганда же болбосо бир проект болгондо. Эми ушул техника болгондо бир топ саженцларды биз сактап калганга мүмкүнчүлүк болмок. Биринчиден, экинчиден бул область боюнча мониторинг жүргүзүп, Бактын Аркович бизден сураныш кылды. Сиз киргизсеңиз Аскар Атымбекович, биз дагы колдоп беребиз, техника алып атыптырбыз. Бул область боюнча иштейт. Мен ачык эле айтамадан болуп койдум. Бир мисал келтирейин. Бизде техника жок, алыш бериш болот. Анча-мынча техникаларыбыз тияка бияка кетип калганда бири-бирибизге арыз жазып, ыз чуу көтөргөндөр да болот. Мен бир мисал келтирейин. Могу Талас суусун жазып атканда өзгөрүш айыл өкмөтүнөн погрузчик сурап келди. Алыш бериш болот техника болгондон Эркин Мамедович прекрасно билет. Биздеги бар техника райондо болуп калат, райондо болбогон техника бизде болот. Бул уникальный техника биздин баланста болот, бирок область боюнча алыш бериш колдонуп турууга мүмкүнчүлүк болот. Бирок в основном Талас шаарына кызмат кылат. Значит, Просто баасы 2.240 миң экен да, ошонун ордуна бөлөк техника шаарга керек. Киргизсек болот, ограничение жок да акчага. Хоть 50 миллионго киргизсек болот, 60 миллионго Эркин Мамедович сөздүн башын эң туура баштап киргизсек. киргизсек, эмне техника дешет? Жок, мен деме. Жанагы мына Калыс мырза айтып кеткенде мен кошулат элем, ушу жанагы немелерди ушуга чейин жасалган жумуштарды көптөгөн тендерлер өттү, көптөгөн стройкалар болду, тротуар, жол деген көп нерселер жасалды да. Бирок анча көп жерлерде мындай качествосы өтө начар, сапаты начар, бирок ошолордун баарын кабыл алып коюшкан да. Эми ошолордун сапаттарындагы мынакей былтыр жасалганы бар, 2 жыл жасалганы бар. Ошонун баардыгын бир комиссия түзүп, текшерип, сапаты начар болсо, ошол фирмаларды черный списокко киргизсек, экинчи тендерлерге катышпай турган кылып каттап койсок, анан кийин
калган фирмалар бир ошондой кадам кылса калган фирмалар коркуп уже качественно жасай баштайбы деген ойдо элем да. Siz комиссияны кандай депутаттардын арасынан түзүндү? Депутаттардан да кошуп, жетекчилерден да кошуп, ошону аз жаңы жетекчиликтер баары текшерүүгө алса деген. Тимур Кемелбекович анда бул боюнча ар бир фракциядан бир сунуш берип, мэрияда жетекчиликтерине кошуп, анан протоколдук поручениелер берип коюлуп, анан кийин ошол комиссияны ар бир фракция лидерлери сураныч сунуштарыңыздар берип коюңуздар, анан чыгар урматтуу коллегалар. Жаңы келген депутаттарга да комиссияга кирүү боюнча да сунуштарыңыздар берип койсоңуздар, урматтуу фракция лидерлери. Эмне сөз? Дагы кандай сунуштар бар? Суроолор. Мамедович, демек толуктоо киргизип коелу. Жанагы техникалар боюнча өйдө төмөн сөз болуп атпайбы? Азыркы иштеп аткан техника ошо убагында депутаттар чыгып, мына Кудайга шүгүр иштеп атат. Я не против, прозрачность болуш керек. Эли өкүлдөрү мынакей наивысшая форма правления в городе вы. То есть силер прозрачность болуш үчүн биз задан качпайбыз. Болгону жакшы, жоопкерчиликти да чогуу көтөрөбүз. Элдин алдына чогуу жооп беребиз. Элдин алдына чогуу мактанабыз, элдин алдына чогуу башыбызды чылгып турат. Команда деген ошондой болот. Мен качпайм ал нерседен, толук колдойм. Анан структурасы боюнча, составы боюнча Абдуллаев Бекович менен кеңешип, бул киши силерге запрос берсе, кандидаттарга беребиз. Рахмат. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Эгерде сунуш жок болсо, Евроконтейнерлерде 100 жетеби бизге, потому что коммерческий объекттерде бизде, например, берки эскилери туруп атат да. Берде Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мен байкашым боюнча булар техникага неметип заказ берип атат да. 100 контейнерди жаңы техника өтсө, азыркы мурун калынган техника 100 контейнер тейлеп атат. Дагы бир техника алышса, дагы 100 контейнер тейлейт да. Анан лишний контейнер алып алганда толук жок, эгер техника болбосо. Чүнкү берде мындайдагы маселе бар да, производственная мощность деген бар да. Бир машинеге 200 контейнер алганда как көрүсүң. Ар бир жерге коюп койсо, алып жетишпейт да. Мамедович туура айтты. Эмкиде буюрса жаңы техникага кирсе, соответственно, аны буйрук кылып контейнерди алабыз. Азыркы объемга отвечаем. Рахмат. Кимде кандай сунуштар бар? Бул да сунуш деле жок, бул эми тез ускорып кетиш керек. Рахмат. Адилет мырза туура айтат. Мамедович, рахмат, сунуштар жооп берди. Урматтуу коллегалар, токтом долбоору менен таанышып коюңуздар. Токтом долбоору боюнча кандай сунуштар бар? Бакыстарын колуңузда койланганда, токтом долбоору боюнча сунуштар жок болсо, жалпы жонунан токтом долбоорун добушка коюп, макул болгон депутаттар кол көтөрүп коюңуздар. Макул, каршы, алыс жок, бир добуштан өттү. Рахмат, урматтуу депутаттар, күн тартибинде акыркы маселе Талаш шаар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерин кароо боюнча комиссиянын курамы жөнүндө сөз регламент депутаттык этика, мыйзамдуулук, укук тартиби, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери, көчөлөр жана башка социалдык маданий объекттердин аттарын өзгөртүп кайрадан атоо боюнча туруктуу комиссиянын төрайымы Кыялысынына каралууга берилет. Саламатсыздарбы коллегалар. Жогоруда айтып кеткендей, Талаш шаар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерин кароо боюнча комиссия бул 2018 жыл акыркы жолу 4 декабрда бекитилген боюнча келген. Бүгүнкү күндө өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуш келип түшкөн. Ошонун негизинде туруктуу комиссиянын отуруму 7 августта болгону менен биз ушул комиссиянын бузууларды кароо боюнча иштерин кароо боюнча комиссиянын курамына депутаттык биздин составдан предложение болуп атат, бир адамды киргизүү тууралуу. Мына ошол курамга киргизүү өзүнүн макулдугун алуу менен биздин депутатыбыз Адилет мырза Токторбаевди киргизүүнү карап берүүнү сунуштап жатабыз жана ошондой эле бекитип берүүнү сурайбыз. Жалпы составында Адилет Токторбаев Талаш шаар депутаты, Сариева депутаттар Талаш шаар кеңешинин жогорку катчысы, Кыдыралиев Талаш шаарынын мэриясынын баш кадиси, макулдашуу менен Избасарова Эльнас коомдук уюмунун төрайымы, Маймурунов Талас аймактык өз алдынча башкаруусунун башчысы. Рахмат. Кандай сунуштар бар?
Жаза кетсеңіздер бар, кәдімгі төраға комиссия, хатшы комиссия, орынбасар, Ал комиссияда чечилет. Мұқтарды тоқтымда ұйылып кеткенде просто төрағасын қошу көрсетіп қалдырда, ошон үчүн ушундай суроо болуп атат да. Мурда токтом колуңуздарда турат, мына Сейитбали Талшат Агымдын кеңешинин төрагасы болуп анан кийин кетип болгонда, эгер туура көрсөңүздөр ушундай курамды бекитип алайлы, анан өздөрү шайлап алат. Жок, ошондой жазып турган өздөрү шайлап. Урматтуу коллегалар, кандай сунуштар бар, сурооңуздар бар, бул маселе боюнча? Суроо жок. Рахмат, Явасынова. Токтомдуу боюнча кандай сунуштарыңыздар бар? Эгер токтомдуу менен сунуш болсо, жалпы жөнүнөн добушка коюп, урматтуу коллегалар, макул болгон депутаттар кол көтөрүп коңуздар. Макул, каршы, калыс жок. Урматтуу депутаттар, ушу менен бүгүн тартибинде маселе каралып өттү. Сессиянын жүрүшү боюнча кимде кандай сунуш бар? Жабылсын деген депутаттар кол көтөрүп коңуздар. Энди суроо бар жерде. Азыр свет өчүрүлүп атат да, кезек менен. Анан ремонт иши жүрүп атат дейт, бирок ремонт иши жүргөн жок. Жүрбөй эле бул экономия кылып атабы, азыр жайында эле кылып атса, кышында акыбалыбыз кандай болуп калат? Бүгүн тем более мына базардын тегерегинде же болбосо мына экономиянын айылдар башка көчөлөрдөн, ишкана жок жерлерден кылса, мен ушундай сунуш киргизет элем да ошо. Себеби иштеп аткан адамдар бүт жумушсуз калат. Мындайда ишкерлерди албетте биринчи приоритет кылып колдойбуз. Бул жерде маселе эмне болуп атат? Токтол кесинде Каскадда суу өтө мөрттүү точкадан да түшүп кетип атат. Анан маселенин сөздүн ачыгы мындай болуп атат да, верное отключение дейбизби, жана башка дейбизби, бир ай кармап келдим. 3 жолу кат жазып отуруп, бир ай кармап келдим. Талаш шаарында как раз азыр жер жемиш бушап аткан кезде, соода сатып болуп атканда, именно ишкерлердин 3 жолу кат жаздым, пределына жеттик. Бүт область ушул боюнча мынакей жетекчилик да, именно ушул вопрос боюнча жетекчилик добуш кетти себеби. Анан жетекчилери келип, ал кишилер өздөрү келип сурап кетти. Бизденчи кабинетке келип өздөрү келип сурап кетти. Өчүрүсү болбой калды. Анан биз дагы ошого барууга туура келди. Неге? Роза Сынтановна, бу жерде азыр 6 саат өчүргөнүбүз жакшы, чем кышында 1 саат. Кышында 1 саат өчүргөн азыр рабочий убакта өчүрбөйт. Шахматка кылып, бунун эмесин көрсөттүн жетекчиси жакын арада телевидениядан графигин дагы айтат. Сиз айткан сунушту мен киргизем. Суроо сегизинчи мектеп уже эме башталган атат. Окуу жылы башталган атат, крышасы болсо али жабылбай турат. Нары өткөндө, бери өткөндө жүрөгүң ооруйт да. Бир суроо, бир боюнча толуктоо кирип коюңузчу. Иш алып барып келдик. Тактап айтканда ошо түштүк аймагында Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад шаарларында жергиликтүү калк менен жергиликтүү өз алдынча бийлик органдарынын ортосунда алака түзүү, фасилитация жүргүзүү маселелери боюнча иштедик. Долбоорлорду инвестиция тартып келүү жаатында иштедик. Анан кийин 2018 жылдан баштап ушу 21 жылга чейин Улуттук университеттин юридика факультетинде окутуучу болуп эмгектендим. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында аспирантура бөлүмүндө ушу кандидаттык диссертацияны жактоо максатында билим алып жатам. Ушул мамлекеттик муниципалдык башкаруу жаатында. Ал эми ишмердүүлүктүн багыттары боюнча айта турган болсок, биз Аскар Адылбекович менен да акылдашып сүйлөшүп, мэр айткандай, негизги багыттар бул чарба иштери болот. Чарба иштери менен алектенебиз. Мына азыр өзүңүздөр билгендей кышкы жылытуу сезонуна жакындап калды. Ал жакта да көзөмөлдөйбүз. ЖКХ тармагын дыкат көзөмөлгө алабыз. Анан кийин баягы бардык бул жерде отурган фракциялардын программаларында ушул кошумча каражат булактарын тартып келүү каралган болчу. Мен аны сиздердин программаңыздар менен таанышып чыктым. Ушул жаатта иш алып барабыз. Кошумча долбоорлорду, гранттарды тартып келүүгө аракет кылабыз. Анын үчүн биз проект тартып келиш үчүн биринчи шаарыбызда эмне бар? Ал кандай максатта кимдер тарабынан иштелип жатат? Тактап айтканда, муниципалдык менчикти толук кандуу инвентаризациядан өткөрүп албасак, проект тартып келүү, долбоор тартып келүү өзү татаал болот. Ошон үчүн ушул
муниципалдык менчик инвентаризациялоо багытында дагы иш алып барабыз. Чоң көйгөйлөрдүн бири бул ички жолдор. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Талаш шаарыбызда 154 километр ички жолубуз бар, анын 153 кечиресиздер. 54 гана асфальт төшөлүп, калган 99 километри бул капиталдык ремонтко муктаж болгон таштак, анан жанагы шагыл жолдор. Ушул тармакта дагы колдон келишинче иш алып барып, иш жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Европалык өнүктүрүү банкынын долбоору боюнча таза суунун экинчи фазасы билесиздер, мына ишке ашуунун алдында турат. Ал жакта дагы диққат көзөмөлгө алып сиздер менен чогуу шаар жетекчилиги менен чогуу иш алып барбасак болот. Бүгүнкү күндө таза суу менен камсыз болгон, өзүңүздөргө маалым болгондой 70 километр гана суу түптөр киргизилген. Ал жакта да иштеп, колдон келишинче мына болгон мүмкүнчүлүктү, билимди, тажрыйбаны шаардын, анан шаардыктардын кызыкчылыгы үчүн жумшоого даярбыз. Эгер кошумча суроолор болсо, жооп берүүгө аракет кылабыз. Эмне кандай суроолор бар, урматтуу? Сиз эле байкадыңыз. Менде бир мындай сунуш бар эле да. Ошо жогоруда Аскар Адылбекович айтып ошол жаштар саясаты ошол мамлекеттүү акыркы окуялардан кийин өтө актуалдуу болуп атат. Ошол жаштарды мамлекеттик кызматка тартуу боюнча муниципалдык жана мамлекеттик. Асылбек мырза, биз сизге ийгилик каалайбыз. Кудай буйруса ошол жаштар деп ошол биздин элдин дагы ошол суроо талабы ошол жаштарга бүгүнкү күндө жогору болуп атат. Анан кийин бир сунуш айтат элем да, ошол бул суроо эмес сизге. Мына Кудай буйруса Талаш шаарынын биринчи вице-мэри, эң жаш, мен жаңылбасам эң жаш вице-мэри сиз болуп атат болуш керексиз. Ошон үчүн Кудай буйруса могу Талаш шаарында эң негизги көйгөйлөр бул бала бакча аябай чоң көйгөй экен. Биз ошол бала бакчаны республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, стим гранттан алабыз, каржы булактарын табабыз, алабыз деп аракет кылганда ал да бир өзүнчө жакшы нерсе. Бирок өзүңүз билесиз, ошол биздин эгемендүү мамлекет болгонубузга быйыл 30 жыл болду. Ошол эгемендүү алгандан кийин мурунку Союз убагынан калып калган биздин Талаш шаарындагы бала бакчалар бар. Алар бир кайсыл бир жолдор менен жеке менчикке же дагы башка бир тармактарга өтүп кеткен да. Анан бул боюнча өкмөттүн токтому да чыккан. Бала бакчаларды, мурунку бала бакчаларды кайра муниципалдык менчикке алып, өзүнүн муниципалдык менчикке алып бала бакчага кайтаруу боюнча. Анан бир ушул багыт боюнча да иш алып барсаңыздар жакшы болот эле. Өзүңүз да кесибиңиз мына артыкчылык менен бүткөн экенсиз, юрист кесиби. Анан ушул жагындагы бир Токмок шаарынан дагы мындай бир абмен опытабы мындай бир карап койсоңуздар, Токмок шаарында да 1-2 ушундай практика болгон экен. Мурда мыйзамсыз берилип кеткен бала бакчаны кайра муниципалдык менчикке кайтаруу боюнча. Рахмат, ийгилик. Рахмат, Атекулан. Сиздер менен чогуу, шаар жетекчилиги менен чогуу, бул бир гана бала бакча эмес, баардык эле социалдык объектилер боюнча дагы алардын жана приватташтырылып кеткен мыйзам болгонуна карайбыз, Кудай буйруса. Сиздер колдоо берсеңиздер, Кудай буйруп келип калсак, бул жаатта дагы иш алып барабыз. Сиздер менен чогуу акылдашып, шаар башчылыгы менен акылдашып биргеликте иш алып барабыз. Колдош керек, колдойбуз. Колдойбуз. Эмне дагы сунуштар бар? Жок. Рахмат, Асылбек Рахманович. Орнуна берсеңиз болот. Эгер урматтуу депутаттар, эгерде сунуш жок болсо, токтомдун долбоору менен тааныштырууга шаардык кеңештин жооптуу катчысы Сариевага сөз берилет. Биринчи добушка салып. Биринчи токтомдун долбоорун окуп көрбөйсүз. Токтомдун долбоору менен Сунуштама берсек болот. Асылбек Рахманов жөнүндө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын 31 беренесинин 3-бөлүмүнүн 4-пункту Талаш шаардык мэриясынын 6 сентябрь 21 жылдагы 114/58 сандуу сунуштамасынын негизинде Талаш шаардык мэриясынын биринчи вице-мэр бош кызмат ордуна Рахманов Асылбек Рахмановичти дайындоого макулдук жөнүндө карап талкуулап чыгып, депутаттардын Талаш шаардык кеңешинин сессиясы токтомулат. Талаш шаардык мэриясынын биринчи вице-мэр бош кызмат ордуна Рахманов Асылбек Рахмановичти дайындоого макулдук берилсин. Кабыл алынган токтомду Талаш шаардык Жаңы Багыт газетасына жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын шенемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестринен каттоодон өткөрүүнү көзөмөлгө алуу жагы депутаттардын Талаш шаардык кеңешинин жооптуу катчысына тапшырылсын. Төрага Жусупбеков. Токтом боюнча кандай сунуштар бар? Сунуштама толук койсок да.
Мен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын 31 беренеси деп атат. Анан тышкарыда 44 беренесинин 3 пунктун кошуп койсок, анткени мэрдин дайындоодо жетекчилерди, шаар жетекчилерди, вице-мэрлерди шаар кеңештин макулдугу менен дайындайт деген статья бар да. 4 статья 3 пунктта ошону киргизип койсок, ошол кошумча мыйзамдуулар болот да. Урматтуу коллегалар, Сатыбековдун сунуш келтиришти. Ушул мыйзамга кошумча кылып 44 беренин 3 пунктунда кошуп кетилген. Мэрдин сунуштамасы менен шаардык кеңеш бекитет деген маселени айтып атат. Сунуш боюнча добушка коем, макул болгон депутаттар кол көтөрүп коюңуздар. Макул. Каршы, калыс жок. Урматтуу коллегалар, анда токтомдон бурун жалпы жөнүнөн добушка коем. Жалпы жөнүнөн добушка макул болгон депутаттар кол көтөрүп коюңуздар. Макул. Каршы, калыс жок. Бирде ошон өттү, Асылбек Рахманович, сизди жаңы кызмат ордуңуз менен куттуктайбыз. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги экинчи маселе депутаттардын талаш шаардык кеңешинин 13-июль 21-жылдагы 15/4-8 2020-жылдын жыйынтыгы менен талаш шаардын жергиликтүү бюджетин аткарууга кирешенин чыгашадан ашкан жана үнөмдөлгөн суммасын бөлүштүрүү жөнүндө токтомдо өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сөз бюджет жана муниципалдык менчик башкаруу боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Эркин Амбетович Аскаровго берилет. Уш сөздү туура түшүнбөйлү. Незаконно биз өзүбүздүн структураларга Зелимхоз менен Камхозго тазалатканга туура келди. Кача ал объекттер биздин эмеде эмес. Биздин баланста эмес. Минтранспорттун балансында. Бирок эми президент келе атат, бир аз жаңылалуу бололу, тигилерге жардам берели. Бир айтсам, жер бензини жок, эки жакшы техникасы бар экен, грейдер менен катогун ступ бердирип алыптыр. Анан кийин ситуацияны иликтедим. Иликтесем, действительно алар временами акча түшөт экен. 19-жылкы карыздарын утуп эле экен. Эми анын баарын териштирип отура бербейин деп биздин жетекчилер анча-мынчасын питактан алып барып өзүнүн чөнтөгүнөн тазалады жана арыктардычы. Анан кийин 2 жолу срок бердим. 3 жол, мына 3-чү срок, Эңки жуманын этегине чейин 2 километр 400 метр арыгы калды, тазалана элек. Ошону тазалап жана сиз айткандай светофорду оңдой турган болсо мен да чара колдоном. Себеби дегенде сиз бөлүп берген бюджетти мен акы алып барсам, мен башым эге эмес, эртең жооп берем. Анан тигилер мага кат жазат. Эмне деп кат жазат? Балансын алды. Мен кайра кат жаздым. Камок иштетсиңер, магазин иштетсиңер, аны баланска бербейсиңер, именно ушундай проблемалуу участоктарды бересиңер деген ответ мен да жаздым. Анда айттым, эгер мага баланска бере турган болсоңор, баланска бере турган болсун. Бүт тармакты кошо бергиле. Ошол жолдун боюндагы торговый точкаларга чейин бергиле. Баннерге чейин. Бюджет акчасын тигилерге алат экен, жумушун биз кылат экенбиз. Ал несправедливо болуп калат да, туурабы? Туура. Ошондой кат жолдодук, ошондон кийин жооп жок. Анан кийин жетекчи олуштуруу боюнча для информации айтып коеюн, биздин 50 табы болуп калыптыр Рустам Сатыбекович. Ошол жерге вакцинация алып баргыла десем, жетекчисин эметпейт экен да, мындайча айтканда, сыйлабайт экен. Кеп жетекчилер эмес, кеп коллективде экен да, ошон үчүн иш жүрбөй жаттыр. Эмен алып алган себеби, мен жетекчини кабинетке чакырып алып аяп оштум. Эмнеге могу жол до конца бүтө элек кезде баланска алып аласың десем, жактан вышестоящийден ошондой указание болду. Себеби дегенде, кийинки фазаны улап кетмейинче, в принципе, он прав. Кийинкини улап кетиш үчүн буну баланска алышыбыз керек деп алып алыптыр. Бул боюнча иш жүрүп атат. Ошондо биз мисалда освещениянын бизнес эткен шаар берип атпайбы, мисалы, ошол эки жактагы освещениянычы. Анан эми ошондой сыяктуу болуп листар жана стафолорду иштетпесек, негизи простого менен хоть республиканский значение жол болсо дагы бирок эртесин шаарга келип кеткен атычы. Мисалы Токтогул көчөсүндөгү вокзал жактагы көчө, жердеги жанагы Ломоносов менен стафолор барды. Жанагы кызылы жигилбейт же, бирөөнүн жашы жигилбейт. Капай деп аткан киши эмнелерди менен кийин спорлор көп болуп, авария болуп калат, кырсыктар көп болуп атпайбы, негизи ошол себептен бир чара кылбасак, эми баягы жана колдонуп атабыз Рустам Сатыбекович. Жана булар тендер кылып карызга алып келди. Тилекке каршы байкадыңыздарбы? Алда Майкос көчөдө мурда вообще өчүп турган автоатта иштеп калды, толук иштебей жатат. Булар запчастьтарында туура эмес болуптур. Эми айтсаң бирөө жамандан болосуң эми. Дорожниктер ушундай көзөмөлдү каттырып бирдекал иштетпесек, айрым жерде шаар мэринин территориясында түшүнбөгөндүр айта берет да. Өткөндө мына
Эркин Мамбетович экөөбүз сүйлөшүп отуруп, бул киши үйрөтүп атат дорожниктерге звонить. Мындайын аласың, тигиндейин аласың деп. Айтылбай турган сөз эле чыгып кетти өзү эле. Рахмат, регламент чыкпайлы, Адилет Буланович сизде ошо менен. Аскар Адылбекович, ушул күн тартибинде эмес маселе болсо ошол тура түшүнүңүздөр. Бул өткөндө сиз көпчүлүк жакшы билет, Темирхан Сарылыкбек уулу деген биздин ишкер байкебиз бар. Ошо байке менен сүйлөшүп калсак, ошол талаш шаарына Манас атанын эстелиги боюнча эстелик даяр экен, анан бирок ошонун тегерегин көркөмдөп, жана постаменттин тургузуп, ошого даяр болсо келип эстеликти коет элек деген оюн айтып калды. Депутат катары бизге айткандай, биз ал кишинин аманатын жетип коелу атабыз сессияга. Анан ошол эстелик коюлуучу жерди көркөмдөп, постаменттин даярдап бергенге дагы өнүктүрүү фондунан дагы 2 миллиондон ашык акча каражат каралганбы, ушундай деп түшүндүм да мен. Анан ошол боюнча да бир мындай ишти карап, ошону тездетип койсоңуздар, эстелик даяр экен, даяр эстеликти шаарыбызга коюп берели. Анан экинчи маселе, урматтуу Аскар Адылбекович, тиги баягы сиз мэр болуп шайланганда да айттык эле, ошол жергиликтүү өз алча башкаруу жөнүндө мыйзамына ылайык шаар башчысы шайлангандан кийин 3 айдын ичинде ошол социалдык экономикалык программасын шаардык кеңешке бекитүү боюнча сунушташ керек. Менимче ошол убакыт аз калды болуш керек, ошону тездетсеңиз, биз дагы ошол программаңыз менен таанышып. Экинчи суроого мен жооп коеюн, ал программа келди бизге. Кеңеште бирок ал маселе бүгүнкү сессия кезексиз болуп аткандыгына байланыштуу, аны кезектеги сессия алып чыгайлы деп пландап жатабыз. Биринчи вопрос боюнча. Биринчи вопрос боюнча Адыл Дөлөтбекович дагы бир эмес 2 жолу кайрылды. Бул киши экөөсү акылдашып, ошону эми жалпак тил менен айтканда жанталаш алып келгенге аракет кылды. Ал дагы постаменттин 3-чү бөлүгүн дагы өзүбүздүн күчүбүз менен бүтүрүп алып дедик. Бирок тилекке каршы юридический загвоздкаларга келип такалды да. Бул акча бөлүнгөн экен, эми айтылган сөздөрдү айтырасыңар да. Акча бөлүнгөн, бирок башка кишилер аш армияда менен жазып салган. Эми мындай нерсеге мен киришким келбей калды биринчиден. Экинчиден апыл үтүүсү да жок экен да. Үчүнчүдөн бул постамент вообще баягы билесиздерби, жанагы Манас атабызды шылдырдап бир Монголдо отургузбады беле. Ошол үчүн коюлган постамент. Эми мыйзамдын обязательно эртели кечпи алып келебиз. Бул боюнча бакубат этегине чыккыла обл фонддон дагы 2 вопрос болду. Эстелик менен. Туян маселесин этегине чыкпасаңар, биз кийинки проекттерди карайбыз деп. Анан кийин акыркы бизден сотрудники келип бакубаттын. Позицияңар кандай, биз прокуратурага беребиз дегенден бергиле деди. Ясность биринчи болсун, анан иш кылайлы. Мыйзамсыз ишке биз азыр мисалы 1 куб мисалы семент кетирсек да эртең жооп берип калабыз. Бул жерде мындай болгондо кыргызча эле болуп кеткен сөздүн аты. Коёсуң, давай, кой. Ошону кылган адамдар мыйзам чегинде жазасын алышсын да. 3 мыйзам ал эле. Мен азыр өткөндө өлкөнүн жетекчиси менен сүйлөштүм, 3 иш козголуп атат. Ар жерде биздин өзүбүздүн да позициябыз бар. Агисте депутат болчук, состави комиссия болчук. 1 саат 40 мүнөт ошол кездеги облустук жетекчи менен кайым кайтыш айтышып, ал запистердин бардыгы бар. Ишке тиркелген. Биз өзүбүздүн позициябызды билдиргенбиз. Анда дагы алдан калганбыз, мондай болчу. Инвестиция тартабыз, сөздүн ачыгы сиз билбесеңиз маалымат катары айтып коеюн. Могу проекттерди өткөрсөңөр, Адыл Дөлөтбекович бар болчу. Айрым депутаттар бар болчу. Могу проекттерди өткөрсөңөр, мынакей Эркин Мамбетович, экөөбүз, Тимур Кемелбекович өзүнчө бир проект, 3 проект киргизгенбиз, ошонун бардыгын өткөрбөй өздөрүнүн проекттерин өткөрүп кеткен. Жана Жөкөн экем айтып аткан туп-туура вопрос болду да, могуңар калып тийиңер калып калбайбы деген сөз төркүнү ошол болду. Бусам андай болбойт. Бусам өзүбүз защита кылабыз, и мурдагы бизден мурункулар үчүн колдон келишинче жамандыгын жашырганга аракет кылабыз. Бирок эми юридический вопрос болуп атса, статья турса, аны жапканга мен да башым экөөмүз адилбиз. Пусть юристтер өзүнүн юридикалык оценкасын берсин ал боюнча. Анан темирден сөз алып келе алабыз. Кийинки сөз Калысай Бебилаевичке. Туура түшүнүштөр, биз сандасын 2 айда 1 айда бир чогулат экенбиз, суроолорду бере албасак болбойт экен. Тимур Кемелбековичтин оюна толук кошулам. Мен жана садик мектептер боюнча окуу жылы башталган турат, 15-лерде атат. Өткөндө эле өзүбүз деле мына тааныштар деле садикке да мектепке да кирген аябай проблема болду. Кире алган да жок өзү. Сурасак баарында очередь, электрондуу запись деп бар жазылып калат экен, бирок аны текшергенде
формально тиги урмат байке тура айтып атпайбы жанагы временный учет менен справканы берип очередке туруп коет, а очередь ошол бойдон забит болуп калат да. Ошол нерсени шаардык кеңешке токтом алып алыппы, жана биз айтып жүрбөдүк положение Асылбек мырза да келди, буюрса өзү да юрист үчүн баарын бир карап чыгып, мыйзамдарга каршы келбей биздин положение кабыл алганыбыз шаардык прописка менен может берүү очередпи же кандай шаардык пропискасы менен айлыкка караганда алыныш керек дегенчи. Ошондой положение киргизсек мыйзам каршы келбей деген положение иштеп чыгып, ошону иштеп чыгыш керек да, юристтер менен кеңеш чийки кылбайчы. Ошону бир ар бир сессияда келип айтылат, бирок аягына чыкпай келатабыз да. Ушул нерсени бир аягына чейин чыгарып, ушу иштеп чыгып, бир садикте да, мектепте да бир ордуна коюп алсак деген сунуш ойдон. Кандай дейсиздер? Эң сессия жооп берип коюңузчу. Ушул маселе боюнча сиз көтөрүп чыккансыздар. Сиз ошону айткыңыз эле. Бишкекте ошо типовой положение бар. Ошону жакка берип койсоңуз болот. Эме бул тууралуу биз аябай иликтеп, бул кандай деп Бишкек шаардык депутаттар менен байланышканбыз өзүбүздүн таластык акелерибиз менен. Алар түшүндүрүп айтканда бизде да ушундай положение бекитип беребиз. Ошонун негизинде бала бакчалар жана мектептер иш алып барат депчи. Ошол жерде бир пунктунда эле жазылат экен. Бир пунктуна эле кошуп коет, ошол жерде ошо шаардык прописка менен болсун дегенчи. Кайсы аймак болот, кайсы биз Талаш шаар болсо, Талаш шаардык пропискасы менен ошол жерге балдар кабыл алынсын депчи. Ошолорду положенияны эгер иштеп чыга албаса, ошо Бишкектин эле мен берейин, ошонун эмесин корректировка кылып, ошол жерден бизге не нужный нерселерин алып салып, ошол жерден иштеп чыгып туруп, ошону деле бекитип койсок болот. Ошол жерде пункттарында бүт жазылган экен. Мен анан неметсе общий кеңешке ошо Бишкектин эмесин жөнөтүп берейин. Ошол жерде рахмат. Урматтуу коллега, менде бир эле суроо болду. Урматтуу Аскарбекович, аябай жакшы проектлерди алып келипсиз. Анан биздин мурдагы фонддогу мындайча айтканда хостторубуз бар да, жанагы бүтпөй калган, жабылбай калган проектлерчи. Ошол тоскоолдук болбойбу буюрса? Жок, биз өткөндө биринчи эле отурумуна барганда айтчу сөз баарыбызды арманыбызды айттык, датыбыздын баарын айттык. Бир мисал келтирели, биздин Талаш шаарынын деңгээли ошол фонддордо жана Эркин Мамедович айтып атпайбы, 170 миллион бөлүнгөн, 170 миллиондун 24 миллиону Таласка. Ошол эле убакта Аманбаев айыл өкмөтүнө Грозный 6000 население менен 20 миллион бөлүнүп турду. Ушунун баардыгын айттым ошол жерденчи. Айттым, биздин деңгээлибизди мына Аманбаевка тагап коюп туруп, мындан кийин жакшылап иштешели десем, алар да айтты. Проектиңер чийки болчу, защитага эч ким келбечи, шаар жетекчиси келбечи. Мындан кийин буюрса өзүңүз келсеңиз, таза болбосо биринчи вицеңиз келсе, структуралар келсе, түшүндүрсө биз колдойбуз деди. Анан экинчи маселе, Арыл Өлүмбаев айткандай, мурдагы хостторуңду жаппайсыңар. Мурдагы хостор эми айтпадымбы, бул кишилер прокуратурага берди бир иш боюнча, экинчи иш боюнча мынакей мэрия бизге чейин эле кабыл алып атыптыр. Биз жакында дефектный акт түзөбүз, независимый экспертти алып келип, жана туялардын тагдырын чечилет. Дефектный акт түзөбүз. Кошумча эле суроо. Эми туя маселесин өтүп алганбы? Макул нар жагын иликтей турган органдар иликтейт экен. Анан бер жагында бизге жеткен маалымат бул да эл оозундагы сөз да, мына жакта тигип турган кийинки туялар бурап калды деген сөз болуп атат да. Берде мындай маселе болуп атат да, ошол эмеге биздин питомникке алып барып тиккенде действительно баардык бир сыйра оруду. Мен арды жумасына же жок дегенде 2 жумада бир барып өзүм да карап көрүп атам, оруду. Андан кийин жана сиз таанысыз, Эркин мырзаны кош алып бардык. Жакшы экспертибиз болуп келип жүрбөйбү? А киши дагы айтты, бул өзү сортто өзүбүз туура эмес тандап алган экенбиз да. Бул европейский сорт биздин климатка акклиматизация болуп толук кандуу бир окончательный вердикт бериш үчүн 5 жыл өтүш керек экен. Ал суука деле ооруй берет экен. Курат дейин десең эле сиздер деле көрүп атасыздар, кайра алдынан жакшыдан чыгат да. Буну өтө бир бапестеп багыш керек экен. Аяка бапес дегенге мүмкүнчүлүк бар. Жана тороп бераңан суунун башы кайра суугарып атабыз, эми колдон келген аракетти кылабыз. Болсо болду, болбосо жок. Эгер акклиматизация болуп өзүп кетет, өлүп кете турган болсо, жайдан четине шаарга өтүрүп баштайбыз. Для информация айтып коеюн, жана туя боюнча сөз болуп кетпеди. Мурда кандай болгон, эми сөздүн ачыгы биз ошо комиссия көтөрүп, ызычуу кылып, аябай ошол вопрос менен заниматься этип, тилекке каршы тигилип атканда да туура эмес тигилип калган суу маселеси да чечилбеген. Ошон үчүн көп нерсе курганда.
Азыр биз кандай кетип атабыз? Мисалга айтайын, анда Сатаев көчөсүнөн баштап Мырзалиев көчөсүнө чейин уже тендер өткөрүлдү, капельный орошение болуп атабыз. Капельный орошение биринчи суу маселесин чечип алып анан теге турган болуп атабыз да. Анан сиздер дагы сунуш бериңиздер. Жол боюна кандайдыраак тексек жакшы болот. Специалисттер менен акылдашабыз. Ошентип мындай акылдашып иш кылбасак, бул өтө скрупулезный маселе экен да. Коркпой эле мисалы үчүн айта турган болсок, Чыңгыз Айтматовдун жанына кымбат эле кийин резонанс болуп кетип жүрбөсүн. Бишкектен да ашып кеттик деп 12.000 сомдук чоң голубой Тяньшанский лендер эли отургузулат. Ал бирок метражы определенный болот, 3 жылдык гарантиясы менен болот, азыркыда болбойт. Азыркы биздин тендерлер ошондой болот да, обязательно гарантиясы менен. 3 жыл договорду ошондой түзөбүз. 3 жылда курап кала турган болсо акчабызды кайра Асаратыбыз ушул жашырлар боюнча уруксат болуп өзүбүздүн токой чарбалардагы мисалы үчүн бир эле Таласта эмес, Таласта дагы бар, Токтогулда да бар, башка Чүйдө да бар. Ошол өзүбүздүн баягы климаттык шартка мындай ылайыкташтырылган көчөттөрдөн дагы ошону баягы эске алып койсоңуздар сунушта ошол. Эң сөзсүң кичине очередти карап койсок тургандай уруксат беребечи, биз деле күтүп атабыз да, ол көтөрүпчү, кичине тартипти сактасак. Менде эме Адыл Өлөкбекович сизден просто сурап кетти, таптоо иретин эле да, баягы өткөндө бюджеттен могу сессияны прямой трансляция кылабыз деп оборудованияга акча бөлүндү эле. Ошол эмне болуп атат, кандай болуп атат, качан ошону элге көргөзүп баштайбыз деген биздин сессияларда. Буюрса боюнча иш алып баратабыз, бирок бул жерде бир чоң зарылбоз болуп калат. Маселе эме экен, жана программа менен алып келсек, бул ушул жыйын залына отдельно линия тартып беришибиз керек экен, интернет линия. Анан кийин ошонун негизи, анан кийин жана биз баягы сүйлөшүп аткан айтпады элек. Мисалы үчүн, биякта бир камера коюп койсок, бияк көрүнөт экен, кайра бияк көрүнбөй калат экен да. Азыр ушуну как раз депутаттар отуруп, мен да бул сессия бүткүл өзү сүйлөшөлү дегем сиздер менен. Бери маселе көтөрүп калды. Урматтуу депутаттар, муну регламент анан Анан урматтуу коллегалар, ушу менен жабы бербейм. Урматтуу коллегалар, эми кийинки сессияны буйруса ушу сентябрдын аягы, октябрдын башына сөйлөп атабыз. Ошо менен биз 3-чү кварталды жабабыз. Плановый сессия менен полный жабабыз дагы. Анан артты болсо уже ОЗП осенне-зимний периодко карата биз өзүнүн отурумдарыбыз бар. Ошолорду өткөрүп комитеттер. Ошо менен иш алып барайлы. Мен ойлойм ушул жанагы октябрь айындагы октябрь 29, ноябрь 29 шайлоо койду, 29 октябрга чейин биз полный ушу бүт маселелерди карап коюшубуз керек да, саясатташып кетелик да. Рахмат баарыңыздарга, ушу менен баарыңыздарды келиңизге рахмат. Эми бул боюнча башка сунуштар жок болсо бүгүн ушу менен сессияны жабайлы. Макул болгон депутаттар кол көтөрүп отуруп. Ким жокпу? Бүгүн неме кезек басты. Бардыңыздар, колуңуздарда материалдар турулуш керек. Мен комитеттен каралган буну баарын карап чыкканбыз. Ошо боюнча мындай жалпак тил менен түшүндүрүп айтып кетейин. Депутаттар талаштар кеңешинин 1548 сандуу бюджеттен токтом чыккан. Ада ошо биздин борбордук паркыбызга 1 миллион 280 миң акча каражаты дебитордук карыз деп туура эмес келип бизге сунуш кылып турду, ошо менен бекитилип калыптыр. Буну ошол бүтпөй калган балдар ойночу аянтчаны жана скверди бүтүргөнгө жумшоого деп өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз дейт. Кимде кандай суроолор бар? Биринчи бөлүк токтомдун биринчи бөлүгү боюнча, сунуш боюнча, өзгөртүү келип аткан боюнча кандай сунуштарыңыздар бар Токтомду өзгөртүү дейт, ошо жумушту аяктап бүтүргөнгө. Урматтуу коллегалар, өзгөртүү сунуш жок болсо экинчи бөлүгү боюнча сразу эле ошо экинчи көтөрөлүбү. Экинчисинде бардыңыздарга маалым болгондой, бул мэрия тарабынан бюджет комиссияга бизге сунуш келип түшкөн. Лизинг аркылуу, банк аркылуу техникаларды алабыз депчи. Ошого баягы первоначальный взнос деп 30%-ын тактап айтканда 5 миллион сом, 5 миллион ар жакта немеси менен бар. Ошону биз лизингке деп бөлүп бергенбиз да.
бул бир жакшы кабарлардын бири экен. Ушу карызга малынбай банктан кредитке албай эле дейт. Мэрия тараптан жаңы сунуштар келип түштү. 5%ке ошо 5 миллион сомго ошо өзүнө эле жетишинче техниканы сатып алсак, калган жана ири техникаларды берде кааласаңар мен бүт барын по списочно айтып берем. Биз тактап чыккан бар. Аларды болсо ушу өнүгүү биздин жер үйдүн алдындагы фонд, Талас облустук өнүгүү фондуна сунуштап, ошол жак аркылуу алсак деп сунуштар келип түштү. Азыркы маселе ошо лизингке каралган 5 миллион сомду могу колуңуздарда материал турат, могу жерде тактап кайсы техникаларга жумшалат экен ошого токтомду өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз деп бизге кайрылган. Комитеттен карап чыктык, макулдугубузду бердик. 5 миллион 700 боюнча пояснение берип коелу. Эркин Мамбетович айткандай, убагында биз ошо банктан өздүк салып, любой банктан банкирбай кредит отурат. Любой банкка лизингке кирип атканда өздүк салым болуш керек, и дополнительно эме болуш керек, залог болуш керек да. Анан биз банктардын баарын мониторинг кылдык. Ошо биз киргизип атканда 14% болчу. Азыр мы токтом жана биз токтомду кабыл алып иш жүрүп баштаганда 16га страхование кошуп кетти да. Башкача айтканда, мен өзүм бывший банкир катары аябай эле шалап калдык да. Эмнеге местный бюджетти ушундай үстөктөгү пайызга алышыбыз керек деп. Анан кийин азыр Кудайга шүгүр жакшы, мына өткөндө барып эки жакка тең барып предварительно макулдук алып келдик. Бакубаттан жетекчиси Батыр Алыкулович туура түшүндү, предварительно макулдугун берди. Камил Бизакович дагы областной фонддун төрагасы катары, биздин жетекчибиз областтын жетекчиси Бакыт Наркулович дагы колдоого алды. Бул киши могу маселени көтөрдүк. Процентке алганча ушу облус фонддон өзүбүздү колдоо болгон ресурстарды колдонсок кандай болот деп сунуш киргизип, анан кийин ал жактан предварительно колдоо таптык. Ошо спецтехниканы өзүбүздүн эле облус фонддон жана Бакубаттан аракет кылып атабыз. Ал эми могу акча кийинкиге өтпөстөн, алардын дагы оозун карап отуруп бербестен, өзүбүздүн чама чаркыбыз жеткенче, башкача айтканда, сиздер колдоп бергенге 5 миллион 700 эч кандай процент жок эле, сиздердин колуңуздарда материалдар турган техникаларды ала берсек деген ойдобуз. Колдоп берет деген ойдобуз. Урматтуу Аскар Абылбекович, ушу техникалар сунушталып атканда аябай карызга болсо, кредитке болсо да шаарга аябай керек деген маселе көтөрүлүп эле. Буюрса ушул техникаларды сиз ошо өнүгүү фондунан алып, Талаш шаарына жакшы кызматтар көрсөтүп деп ишенебиз. Айсар Сиязбекович. Жакшы сунуш экен, анан алар мен суроо жөнүндө эме жок, маалымат жок. Азыркы мендеги болгон маалымат боюнча дээрлик бир 60 миллион жол калды деп коет, жылдын этегинче чечкенге аракет кылабыз. Андан тышкары буюрса жылдын этегине азыр 60 миллион, жылдын этегине чейин бул эме планда 150 миллионго чейин барат деген информация бар да. Эми тиги кендин иштешине жараша болот. Мына өткөндө баарыбызга маалым болду, кен 1 миллиардты төктүк деп информация тарады, расмий информация тарады да. Ошол 1 миллиардтын 60 миллион облус фондко түштү. Андан тышкары Бакубаттын өзүнүн прямой жактан кенден финансировать эткен каражаты бар. Ал жактын руководствосуна да кат жаздык, жакын арада жолугабыз. Буюрса ошондой. Рахмат. Кимде кандай суроолор бар, урматтуу коллегалар? Эгерде бир суроо паркта жанагы 1 миллион 200 миң отбай 80 миң ошол негизи бардык паркка реконструкция боюнчабы же жана бүтпөй турган тышта турбу? Именно балдар площадка ошол боюнчабы. Ошол бүт негизи өткөндө сессияда айтпадымбы, тилекке каршы парктын көбү жеке менчикке берилип кеткен. Азыркы 1 миллион 200 тоткан бүтпөй калган жакшы проектибиз бар болчу, агисте депутат болчу. Эркин Мамбетович агисте ошол проекттин башында турган до логического завершения да мындайча. Жана мен жыйып коеюн, териштирип чыктык да. Бул жана сиз туура айтып атасыз, парктын тиги түндүк
чыгыш тарабы, түндүк чыгыш тарабындагы бурчта балдар ойночу аянтча жана варкаут площадка ошолор курулбадыбы. Ошол жерде кичике фонтанчик бар ортосунда заманбап. Анан канализационный системалары менде смета жүрдү. Ошо сметадан көрсөңүз көбүнчө эле ошо жумуштар аяктабай калганына байланыштуу ошону аяктаганга да ошол жерде жумуштар бүтпөй калган. Рахмат, дагы кимде кандай сунуштар бар? Эгерде сунуштар жок болсо, топтом долбоору менен тааныштырууга топтом долбоору боюнча сунуштарыңыздар барбы? Жок эле. Токтомдо эгерде добушка токтом долбоору боюнча сунуштар барбы? Жок. Эгерде токтом долбоору сунуштар болсо, токтомду добушка коюп, макул болгон депутаттар кол көтөрүп макул, каршы, калып жок. Бир добуштан өттү. Экинчиси сразу эле. Сиздерге Экон жүрбөйдүңүз ошондо. Ооба, баардыгы бир вопрос бар. Эки маселе. Токтом боюнча жүрбөйдү. Андан кийинки үчүнчү маселе, урматтуу күн тартибинде үчүнчү маселеге бул жанагы эме боюнча да өзүнчө токтоп кетпейбиз сиз менен. Мен бул биринчи токтомдо эле койдум. Же өнүктүрүү фондунда эле бир эле кылып коюп дейсиздер. Ал боюнча 33 миллион боюнча кайсы техникалар керек боюнча да урматтуу депутаттар, күн тартибинде үчүнчү маселе калас облустук өнүктүрүү фондунун атайын техникаларды, таштандыларды, үчүн контейнерлерди жана вокруг бардыр бурчакка чыгарып жабып сатып алуу долбоору жөнүндө сөз эркин Амит Аскаровдор. Мен атайын муну өзүнчө методос, анткени ушу кененирээк кайсы ушу акчага кайсы техникалар алуу боюнча маалымат алып алсак. Ол эле турбайбы? Урматтуу депутаттар, СМИге да көрүп кетсе жакшы болот эле. Бардыңыздар билесиздер, ушу Талас областынын өнүктүрүү фонду бул быйыл эле ачылган жок. Бул иштеп атканына 2 жыл болду. 2 жыл болду, тактап айтканда. Мурун 170 миллион сом бизге бөлүнгөндө дагы ошол жерден биз тилекке каршы ушу област боюнча жалгыз шаар болуп туруп 27 миллион сом алып калганбыз да. Анан азыркы аткаруучу бийлик Аскар Адылбековичке мен ишенип жана сунушумду айта кетет элем, ушу көбүрөөк ошака проекттер сунуштап, ушу жетекчилерге тапшырма берип, көбүрөөк проекттер жазып, ошактан бери көбүрөөк акчаны алып, ушу шаарыбызды бир оңдосак деген ниет. Ошолордун биринчи кадам экен. 33 миллион 40 миң сомго берде техникаларды сунушташып атат өнүгүүгө. Колуңуздарда материал бар болуш керек берде. Биз мурун лизингке грейдер, погрузчик, КАМАЗ, каток ушул 5-өө кирген болчу. Берде өнүгүүгө сунушталып атканга байланыштуу да дополнительно мусоровоз, евроконтейнер, линия по производству брусчаток, бордюров и лотков. То есть өзүбүздөн чыгарабыз деп ошо баягы чыгаруучу станоктору анан пересадчик деревьевди жанагы талды ошо өзүп аткан жерлерине ордунан көчүрүп коюу оборудованиясын кошумчалап берде бизге киргизген да. Ушуларды сунушташкан. Эгер дагы кимде кандай бир сунуш ушул жерден талкуулап дагы бир сунуштар болсо, берде ушул акча менен токтогула, ушул бул чек мындан нары ашпагыла деген жер жок. Ошол жерден депутаттардан сунуш болсо кошумчалап айта кетсек, бирок суммасы менен такталып жазылыш керек да берге токтомгочу. Ол сунуштарыңыздар болсо айтып бериңиздер. Мерден ушу 2 могу каток, чоң каток алыла деп Тимур Кемелбекович ушу немеден сунуштаган да. Ошол жерден ушундай маселелер бар. Кимде кандай суроо бар дагы? Бир чоң каток, бирөө ручной. Бир ручной каток белки 5 миллиондо кетет. Бул дорожный да чоң каток. Техникалар бул эмес, жаңы техникаларды. Албетте. Муну алса мен соттолуп керек экен. Урматтуу коллегалар, регламент менен иш алып барайын, кол көтөрүп эмесеңиз суроо. Эми бул техникалардын баасы кайдан алынды? Техникалардын баасын ошо биз дагы муну ооба. Анан экинчи суроону КАМАЗ сепкосотпой буга чейин эмеге алынбады беле, водоканалга алынган эмне болду ошол машина? Водоканал жетекчиси бизде жок да. Жок, негизинче ошол боюнча да ошол комиссия түзүп, аян ачып кабыл алынбай артка кеткен боюнча туруп калды да менде маалымат боюнча. 5 жыл болду ошол. Ошол 5 жылдан ашты.
ошол 2020 ал деле баягы дополнительный жардам тиймек. Биринчи суроогуңузга жооп берип коеюн. Биринчи техниканын бул немеси баардыгыбыз эле билебиз, азыр баардыгы жеткиликтүү интернет аркылуу. Ошол жактан аппарат жетекчи берде отурат мынакей осо. Мониторинг этип, ошол жерден алып келип балаларыбызга киргизди. Бизде сурап, каяктан алдыңар, кандай алдыңар, эмне кылып алдыңар. Бу жерде с учетом бүт учетторду, НДС, бүт тияк-бияктардын баардыгын учетко алышып, бүт баарын киргизишиптир. Экинчи суроо боюнча, айсиз сиздики сунушпу? Комиссия түзүү боюнча. Комиссия түзүү боюнча же маалымат барбы? Мендеги болгон маалыматты айтайын. Таза суунун жетекчиси жана суранып кеткен. Мендеги болгон маалымат боюнча ошол тендерди уткан фирманын жетекчисин өткөндө чакырып уусуна талап койдук. Определенный убакыт коюлду. Эгер ошол убакыттын ичинде алып келип бербесе, биз сотко барабыз. Абдулбек мындай да. Ал жерде негизи чынында караса болот, бирок бу жерде биз баягы сессия башталганда жылдын сессиянын башында биз регламент бекиткенбиз да. Регламентте бирде комиссия каралбай, сессияга алып чыкпасын деген маселе болуп калган да. Ошол жагын тарткалбай. Азыр бүгүн Аскар Абдулбек сунуштап атат. Регламентте билесиздер биз кабыл алганбыз, сессиянын материалы ар бир комиссиядан өтүп, анан комиссиядан каралып чыккандан кийин гана сессия келсин, сессияга дайын эмес немелер сунушталбасын деген бир бар болчу да. Эгерде бизге мыйзамга туура келсе карап берели, мыйзамга туура келбей калсанда кандай болот ошондой карап койсоңуз. Мен кайрылуусун бир окуп коеюн, бери Аскар Абдулбековичтен. Чечимдин негизинде азыр сиздерге киргизип койсок, колуңуздарда материалдар бар, таанышып